Саламатсыздарбы? Бала карышы сүйлөп жана бардыгын тескери жасаган учурлар көпчүлүк ата-энелерге тааныш. Ал тургай мунун баарын ал атайлап жасап жаткандай туюлат. Мындай жүрүм-турум мектеп жашында чейинки балдарда дагы, өспүрүмдө дагы байкалат. Бүгүн биз балдардын начар жүрүм-турумуна кандай мамиле жасоо керектиги тууралуу баяндап, сиздердин суроолорго жооп беребиз. Саламатсызбы? Жакында менин балам 3 жашка толот. Ал акыркы күндөрү эчтиле албай, айткан өтүнүчкө баш тартууда. Мындай жүрүм-турумга кандай мамиле жасоо керек? Дал ушул куракта балдарда өз алдынча болуу жана демилгелүүлүк сапаттар өнүгөт. Психологдор бул мезгилди предметтик манипулятивдик деп аташат. Анткени бала айланасында заттар аркылуу дүйнө тааныйт. Дал ушул үчүн бул куракта балдар тынчсыз жана шок келишип, бул мезгил 3 жаштын кризистик маалы деп аталат. Мындай шартта ата-энелер сабырдуулук көрсөтүүгө тийиш. Мындан сиздин балаңыз канчалык демилгелүү жана өз алдынча инсан болуп чоңоёру көз каранды. Эч качан анын өжөрлүгү, кээде ый менен аралашкан тырышчактыгы үчүн тилдебеңиз. Себеби дал ушул маалда күчтүү мен деген инсанды тарбиялайбыз. Биз 3 жашында анын мен деген сезимин басып койсок, анда болочокто чечкинсиз жана өз пикирин айтууга жөндөмсүз адамды тарбиялайбыз. Наристеңиздин чыргоолуулугуна астейдил мамиле жасаңыз. Тандоону өзүнө коюңуз. Мисалы, колготкисинин түсү жакпагандыктан балаңыз ыйлап, бала бакчага баргысы келбей жатат дейли. Сиз бир нече өң тандап, ага сунуштаңыз. Бала сиз сунуштаган 2-3 ичинен бирөөнү тандаганда өзүнүн маанилүүлүгүн сезет, ошентип анын инсандык сезимин бекемдейсиз. Көбүрөөк кучактап жана сүйлөшүңүз. Өзүн жакшы алып жүрүүсү үчүн жада калса жакшы болууга умтулган жөн гана бир аракети үчүн мактап туруңуз. Сиздин үй бүлөңүздүн бардык мүчөлөрү бул эрежелерди сактай турганына ынанууңуз керек. Албетте өзүңүзгө да камкөрүүнү эс алганды эстен чыгарбаңыз. Балаңыз уктаганда сиз да уктаңыз, жакындарыңыздан жардам сурагандан тартынбаңыз. Саламатсызбы? Кичинекей неберебиз көп толуулук карматчы болду. Бул кадимкидей эле көрүнүшпү? Жана эмне кылыш керек? Доолуулук үчүн көбү нерсе тынчсыздануунун кажети жок. Бала өзүнүн көңүлсүз экендигин же иренжип турганын ушинтип билдирет. 1 жаштан 4 жашка чейинки куракта көпчүлүк балдар доолууланышат. Балаңыз доолууланып баштаганда ал эмнени каалап жатканын түшүнүүгө тырышыңыз. Бир нече себеби болушу мүмкүн. Балким сиз ага тандоо жасоого мүмкүндүк берген жоксуз. Же анын каалоо тилегине көңүл бурбай койгон чыгарсыз. Аны маанилүү бир нерсе менен алек кылууга аракет кылуу керек. Алсак, кызыктуу бир нерсени, китептерде сүрөттөрдү көрүү же жакшы көргөн оюнчугун сунуштаңыз. Сиздин баланын доолуулануусуна акырын мамиле жасаганыңыз абдан маанилүү. Канчалык көзүн карап, баланын тынчсыздандырууга аракет кылсаңыз, доолуулануу ошончолук баланын өзүнө көңүл бурдуруу үчүн адатына айланып калышы мүмкүн. Бала тынчтанганда эмнеге мындай туталанганын билүүгө аракет кылуу зарыл. Анын айткандарын кийин эске аласыз. Эгерде баланын өзүн позитивдүү алып жүрүүсүн арттырууну кааласаңыз, анын ар бир жакшы кадамына көңүл буруп, сөзсүз түрдө мактап турууга аракет кылуу маанилүү. Анын бул жүрүм-турумун бекемдөө үчүн жүзүңүздө кубанычты билгизип, эркелетип, менин балам азамат деп айтканды унутпаңыз. Балам 11 жашта. Улуулар менен көп сөз талашып, дээрлик бир өтүнүчтүү тапшырманы четке кагат. Өзүнүн улуулардан такыр тоготпойт. Ушундай учурда эмне кылуу керек? Биринчи кезекте сизге бул курактын өзгөчөлүгүн түшүндүрө кетейин. Заманбап ченемдер боюнча 11 жаш бул өспүрүм курактын башталышы. Балада алгачкы өспүрүмдүк белгилер пайда болуп, же ал өзүн чоң киши сезип калат. Бул куракта талап кылуу эмес, макулдашуу маанилүү. Башкысы ачууга алдырбай, оройлук көрсөтпөңүз. Биз сүйлөшүүнү сен мындайсың деп баштаганда, бул баланын каршылык көрсөтүүсүнө алып келет. Эгерде өзү мындай мамилеге туш болсо, эмне болмок эле деген мисал келтириңиз. Жүрүм-турум эрежелерин, анын пикирин эске алуу менен биргеликте белгилеп алгыла. Бул эрежелерге эмнелерди киргизет элең? Балким биз улуулар бир нерсени ката кетирип жатабыз. Сен менен кандай сүйлөшүүбүз жакшы? Мындай суроолорду берүүдөн коркпогула, анткени биз да улуулар идеалдуу эмеспиз. Жооп катары сынуудан коркпоңуз. Сиз дайыма кел бардыгын бирге оңдойбуз деп
айта аласыз. Жакшы жүрүм-туруму үчүн мактап, сыйлык берүүгө аракет кылыңыз. Мен сени менен сыймыктанам деп көп айтыңыз. Балабыз абдан мамилечил, бирок ал улуулардын сөзүн көп бөлөт. Мындай кылууга болбой турганын ага кантип түшүндүрө алабыз? Кенже курагында балдар жаңы бир нерсени таанып, же силерге бир нерсе айткысы келгенде тез эле ээлигип алышат. Алар өздөрүнүн ою менен бөлүшкүсү келгенде токтоно албай калышат. Бул үчүн урушуунун кажети жок. Анткенде баланын өз ой пикирин, таасирленүүсү менен бөлүшүүсү келбей калат. Андан көрө туура жана өз убагында жасоого үйрөтүңүздөр. Улуулардын алдында кечирим сурап, баланын оюн толук угуу керек. Чүрпөңүз сүйлөшкүзү келип турганда ар дайым ачык болуңуз. Ал сизге толук ишенип, качан болбосун жардам үчүн кайрыла ала турганын билиши керек. Үй бүлө бул дайым коопсуз, түшүнүп жана көмөк көрсөтө турган адамдар курчаган чөйрө. Бул өз алдынча туура баалоого шарт түзөт. Аны инсан катары сыйлаңыз. Биз өткөл курап көйгөйүнө туш болдук. Неберем бизди уялткысы келгендей сезилет. Мен досум ата-энеси бардыгына уруксаат берет. А мен болсом абактагыдаймын. Же силер эч нерсени түшүнбөйсүңөр, жашоодон артта калгансыңар. Жана ушул сыяктуу. Мындай учурда кандай мамиле кылуу керек? Биринчиден, насаат айта бербеңиз. Экинчиден, бул курактын өзгөчөлүгүн эске алыңыз. Ал атайын жасаган жок. Бул жашта бала чоң кишидей болууга умтулат. Өзүн көрсөтүүгө жана ченемдерге баш ийбөөгө муктаждык келип чыгат. Экинчи мендин жаралуу кризиси. Бул курактын биологиялык өзгөчөлүктөрүн да эске алуу керек. Гормондор ашынып турганы ашкере сезимталдуулуктун себеби. Жыныстык бышып жетилүү курагы башталат. Сиздин чүрпөңүз үй бүлөсүнө караганда досторун арасында өзүн даңаз алууга көбүрөөк умтулат. Бул маалда ата-энелер тарбия берүү ыкмасын алмаштырып, мезгил-мезгили менен ата-эне эмес, баласына дос катары болууга туура келет. Сезимдериңиз тууралуу көп айтып, өспүрүмгө күнөө койбоого аракет кылыңыз. Жеке сапаттарга өтпөңүз. Мисалы, кайда жүрдүң, эмне мынча кеч дегендин ордуна, мен коркуп сен үчүн кыжалат болдум, кел сүйлөшүп алалы, кийинки жолу качан келериңди айтып койчу деп айтуу абзел. Анын позициясын кабыл алып, бир пикирге келишиңиз. Ар бир ата-эне баласына жакшы адаттарды жана коомдо өзүн адептүү алып жүрүүнү үйрөтүп тарбиялагысы келет. Бирок баланын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн эске алып, аны менен жылуу, жумшак сүйлөшүүсү керек. Токмоктоп, жазалоо жол берилбеши шарт. Баланы ур токмок ыкмасы менен тарбиялоо анын жүрүм-турумун мурдагыдан дагы жаман нукка бурат. Өзүңүзгө жана балдарыңызга кам көрүп, ден соолукта болуңуздар.